Кадамжайдагы психоневрологиялык стационарда олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Мындай тыянакты 21 ноябрда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери чыгарды. Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеде температуралык режим сакталган эмес. Стационардын коридорунда абанын температурасы болгону +5 градус. Уктоочу бөлмөдө +11ден +13гө чейин. Мындан улам ал жердеги бейтаптар мекеменин ичинде сырткы кийим жана баш кийим менен жүрүүгө аргасыз болуп, уктоочу бөлмөдөгү төшөнчүлөр санитардык абалга жооп бербейт. Адатта стационардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык бөлмөнүн температурасы +18ден +24гө чейин болушу шарт. Ошондой эле тамак аш боюнча кемчиликтерди аныкталып, анда кампадан 20 кг чийки эт алынганы менен иш жүзүндө 8 кг гана эт кошулуп, бейтаптарга тамак даярдалып келген. Ал эми ашкананын бир кызматкеринин медициналык текшерүүдөн өттү деген маалым каты жок болгон. Аныкталган кемчиликтер боюнча протоколдор түзүлүп, тиешелүү органдарга жиберилди.